Жашым 50-ден ашып қалды. 35 жашымда бір баласы бар жубайы қаза болып қалған кишиге турмушка чыккам. Уулун өз баламдай кабыл алып, тарбиялап чоңойтууга аракет кылдым. Окуттук, башка балдардан кем кылбай кийинтип жакшы тарбия берүүгө аракет кылдык. Үйлөнгөндөн көп өтпөй кыздуу болгонбуз. Аныбыз азыр мектеп окуучусу, уулубуз болсо 30га чыгып калды. Жолдошум менен талашып тартышкан деле маселебиз жок. Жакшы жашадык. Жумуш иштеп жүрүп турмушка кеч чыккам. Турмушка чыкканга чейин ишкерлик, соода менен алектенчүмүн. Бутума туруп өзүм деле эмес, үй бүлөмдү да жетишээрлик камсыз кылчумун. Жолдошум деле иштечү. Бирге түтүн булатып баштаганда ишибиз жакшы жүрүп, кычыраган үй салып, жетиштүү жашоодо жашадык. Бирок уулубуз күйөөмдүн баласы начар чыгып калды. Ичкиликке берилип эрке өстү. Эрке баланы өгөй эне катары тарбиялоодо кыйын экен. Күйөөм мейличе жашта деп атып эрке өстүрдү. Окуусун бүтө элек жатып үйлөнүп алды. Анысы менен деле көп жашаган жок. 1 жылдан кийин келинибиз кетип калды. Токтолуп калбай кайра эле аракка берилип, Айтор айланы кетирди. Кийинки күндөрү үйгө келип чыр салчу болду. Мүнөзү өтө кырс. Мен эмес атасынын сөзүн укпайт. Бирдеме десем эле жолдошум өз балаң эмес да деп баласына болушат. Эмне кылышты билбей калдым. Кызымды алып кээде кетип калгым келет. Бирок тытынып жүрүп салган үйдү калтырып кете албайм. Чет өлкөгө кетип калайын десем, шаарда бизнестерим бар. Анын көпчүлүгүн күйөөгө телекте ачкам. Жолдошумдун да тааныш билиштери көп, мүнөзү оорурак. Тууган жакындарыма залакасы тиеби деп корком. Айтор айла кеткенде психологко кайрылып көрүүнү туура көрдүм. Психолог Гүлнара Жасолова. Албетте бала тарбиялоодо оңой эмес, бирок баары бүттү деп кол шилтеп койбой жолдош аркылуу уулу менен мамиле түзүп сүйлөшүп көрүүгө аракет кылышы керек. Бала тарбиялоодо материалдык нерседен мурун аларга жылуу мамиле, жакшы сөз керек. Курсагы ток, кийими бүтүн деп жакшы шартта жашап жатканын эле кубана бербей, балага көңүл буруп, алар менен сүйлөшүп, оюн угуп, жакын болгонго аракет жасашыңыз керек. Ишкер аял болгонуңа караганда көп убактысын жумушта өткөрүп, балдарга жетишээрлик көңүл бурбай калган сыяктуу. Бала алтын сарайда жашаса дагы мамилеге, ата-эненин сүйүүсүнө муктаж болуп өсөт. Күйөөмдүн баласы Эрке аракеш дебей жолдошу менен биргелешип, аны бул кырдаалдан алып чыгууга жардам бергени жакшы. Ажырашып кетсем, кызымды алып чет мамлекетке кетип калсам дегени бул өзүнүн жеке керт башын гана ойлогонун көрсөтүп жатат. Ажырашканда эч кимдин жашоосу өзгөрүп кетпейт, тескерисинче кызын атасынан ажыратат. Сүйлөшүп көңүл буруп, жакшы мамиле жасасаңар ичи жылып, балким акыл эстүү жигит болсо өз эле оң жолго түшөт. Аракет кылып көргөнү дурус. Өз энеси болбогон күндө дагы энелик мээримди аябашы керек. Азыр бул үй бүлө эненин мээримине муктаж. Булак Спутник Кыргызстан агенттиги.